Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү маалыматтар топтому менен тааныштырып, студияда мен Айымкан Исралы кызы. Саламатсыздарбы? Садыр Жапаров ЖКХга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларын кабыл алды. Айдоочулар 1-июлга чейин милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин албаса айып пул салынат. Калкка жана ишкерлерге жеңилдик, салыктык карыздар кечирилет. Президент Садыр Жапаров бүгүн Чопон Ата шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчылары жана Борбор Азия Россия форматындагы коопсуздук кеңештердин катчылары менен жолугушту. Мамлекет башчы азыркы эл аралык күн тартиби татаал жана көп кырдуу тенденциялар менен мүнөздөлөрүн баса белгиледи. Садыр Жапаров күч аракеттерди координациялоо жөнүндө айтып жатып, терроризм булага каршы күрөштө жамааттык аракеттерди жана стандарттуу эмес ыкмаларды талап кылган коркунуч экенин белгиледи. Ошондой эле экстремисттик идеологиялардын жайылышы, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулуктун ишмердүүлүгү менен күрөшүү зарыл деди. Коопсуздук кеңештердин катчылары өз кезегинде терроризм, экстремизм жана киберкылмыштуулук сыяктуу замандын коркунучтарына биргелешип каршы туруунун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Согунда президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңештеринин катчыларына жамааттык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган биргелешкен конструктивдүү иш үчүн ыраазычылык билдирди. Выражаю признательность главам ваших государств. Кыргызстан төрагалык кылууда коюлган артыкчылыктуу багыттарды колдоого алганыңыздар үчүн силердин мамлекеттерге ыраазычылыгымды билдирем. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетовго киберкоопсуздук боюнча эл аралык конференцияны Кыргызстанда өткөрүү идеясын сунуштаганы үчүн өзүнчө ыраазычылыгымды билдирем. ЖКХга кирген мамлекеттердин башчыларынын жолугушуусунун алдында силер менен жолугушуу мен үчүн маанилүү. Азыркы эл аралык күн тартиби оор катары мүнөздөлүп жатат. Афганистандагы кырдаалга көз салып турууну улантуу керек. Баарыбызга байкалып тургандай, терроризм бул ага каршы күрөштө жамааттык аракеттерди жана стандарттуу эмес ыкмаларды талап кылган коркунуч. Ошондой эле экстремисттик идеологиялардын жайылышы, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулуктун ишмердүүлүгү менен күрөшүү зарыл. Учурдагы кырдаалга кылдат жана сергек баа берүү жана аймактагы туруктуулукту бекемдөөгө багытталган биргелешкен алдын алуу чараларын көрүү маанилүү. Коопсуздук маселелерин натыйжалуу, комплекстүү жана системалуу чечүү биздин өлкөлөрдүн калкынын жашоо сапатынын өсүшүнө оң таасирин тийгизери талашсыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ЖКХ өлкөлөрүнүн киберкоопсуздук боюнча 1-чи эл аралык конференциясын ачты. Иш-чарага укук коргоо органдарынын, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жана адистеринин, ошондой эле маалыматтык технологиялар жана киберкоопсуздук менен алектенген ири корпоративдик түзүмдөрдүн өкүлдөрүнүн 150ден ашуун делегат чогулду. Катышуучулардын арасында ЖКХ өлкөлөрүнүн өкүлдөрү, ошондой эле ШКУ жана КМШ өлкөлөрүнүн делегациялары болду. Конференциянын максаты санариптик технологиялардын тез өнүгүүсүнүн жана кибер мейкиндикте коркунучтардын өсүүсүнүн шартында региондогу өлкөлөр маалымат мейкиндигинин жана маанилүү инфраструктуранын коопсуздугун камсыздоо боюнча биргелешкен жана макулдашылган иш-аракеттерди камтыйт. Мыйзамсыз менчиктештирилген мамлекеттик мүлктү кайтарып алуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун жүрүшүндө Кызыл Бел автожол көзөмөл өткөрүү пунктуна жакын жайгашкан жалпы аянты 8 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Тактап айтканда 1988 жылы Агро Өнөр жай Энерго ишканасына айыл чарба муктаждыктары үчүн 10 гектар жер бөлүнгөн. Андан кийин 1996 жылы ишкана Баткен айыл Энерго ШЧКсы болуп кайра түзүлүп, мүлктүн комплекстин жана жер участогунун бааланган наркы 267.556 сом болуп бекитилген. Андан кийин 2009 жылдан 2022 жылга чейин аталган жер тилкеси Баткен айыл Энерго ЖЧК директору тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилип, коммерциялык багытка трансформацияланган. Тергөө алдындагы текшерүү процессинде менчик ээлери ыктыярдуу негизде 8,5 гектар өлчөмүндөгү жер тилкеси мамлекеттин балансына өткөрүп беришти. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев УЧМдин ата-энесине убадаланган 100 чарчы метр болгон 3 бөлмөлүү батирдин документин тапшырды. Балдардын энеси Рахат Исаева Ош шаарынын тургуну, жалпы 6 баласы бар. УЧМде 2022 жылы жарык дүйнөгө алып келген, учурда балдар 3 жашта. Аларга Алмаз, Аслан, Агынар аттуу ысым ыйгарышкан.
Kardeşime, jeğenime, jeğenlerime azı bazaratlar koşudur. 99 kvadrat, başta 100 kvadrat, 99, 20, 100 kvadrat, 3 bölmeli kvartira. Meriyanın atmosferge belek. Biroq patpisi var, özüm onda olasın. Özüm remont basın, hazır bala alıp barat. O'sha yerga qo'lni qo'yib, kvartirani ko'rsatib, o'sha remontda boshlay berasizlar. Ma'qulmi? Kecha söylashganda, qarindoshim. Kecha söylashganda meriyanın atına sizlarga, kuyovlarga, jiyanlarga 3 bölmeli kvartira, ikinci etajda masterge belek. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 2025 жылдын 1-июлунан тарта автотранспорт каражаттарынын ээлери автожарандык жоопкерчиликти милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисин албаса, анда аларга айып пул салынат. Автожарандык жоопкерчиликти милдеттүү түрдө камсыздандыруунун базалык наркы 1680 сомдон башталат. Автожарандык жоопкерчиликти милдеттүү түрдө камсыздандыруу полиси менен сиз өзүңүздүн унааңызды гана эмес, жол кыймылынын башка катышуучуларынын мүлкүн жана ден соолугун да коргойсуз. ОСАГО бул автоунааңыз менен бирөөнүн мүлкүнө же ден соолугуна зыян келтирип алсаңыз, ошол чыгымды төлөп бере турган система. Тагыраак айтканда, кокус жол кырсыгына учурап, ага сиз себепчи болсоңуз, чыгымды камсыздандыруу компаниясы жабат. Башка бирөөнүн машинесин сүзүп алса, мындай жалпак сөз менен түшүргөндө, төлөмдөрдү ошол экинчи, үчүнчү тараптарга төлөп беребиз. Ошонун машинесине толук кандуу келтирген зыяндарды төлөп беребиз. Кыргызстанда ОСАГО полиси салыштырмалуу арзан 1680 сомдон башталат. Орточо 2,5 миң сомдун тегерегин түзөт. Камсыздандыруунун баасы унаанын кыймылдаткычынын көлөмүнө чыккан жылына жараша өзгөрөт. Айдоочунун жашы, курагы, айдоочулук стажы, ошол автоунаа каражатынын кыймылдаткычынын өлчөмү. Эске алчу жагдай, эгер айдоочулардын санын чексиз деп көрсөтсөңүз, кымбатыраак түшөт. Ал эми унаа техникалык кароодон өткөн болсо, 20% арзандайт. 1,6 деген коэффициент бар, айдоочулардын саны чексөзсүз деген коэффициент менен колдонулат. Ал беркиге караганда бир 60%ке кымбатыраак болот. Эми төлөм кандай жүрөрүнө токтололу. Жол кырсыгы болуп кетсе, биринчиден дароо камсыздандыруу уюмуна чалыш керек. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ичинде аварийный комиссар деген өзүбүздүн ишкерлерибиз бар. Телефон аркылуу да баардык нерселерди түшүндүрүп берет. Кандай жумуштарды сиз ошол учурда аткарышыңыз керек, өзүңүздүн укугуңузду түшүндүрүп берет. Адистер тийиштүү чараларды көрүп, баалоо, эсептөө иштерин жүргүзөт. Экспертизалар бар, ошолор деген санап берет оценщиктер. 30 күндө биз карап беришибиз керек, бирок 3 күндөбү, 5 күндөбү же 1 жума, 2 жуманын аралыгынын ичинде төлөп берет. Ошондо камсыздандырып койгон айдоочу өз чөнтөгүнөн төлөбөйт. Жабыркаган тараптын чыгымын камсыздандыруу уюму жабат. Мунун ичинде унаанын оңдолушу же башка мүлккө, мисалы, тосмо, жол белгилери, имарат жана башка ушул өңдүү келтирилген зыянды эсептеп, ордун толтурат. Кырсыктан оолак бололу. Бирок кокустук болуп кетсе, камсыздандырылган учурда, эгерде унаа кырсыгында адам өлүмү болуп кетсе, 300 миң сомдон берилет. Ден соолугунан жабыркаса, 200 миң сомго чейин төлөнөт. Жеңил же башка жаракаттар дарылоо чыгымдарына жараша төлөнөт, кеминде 100 миң сомдой берилет. Ал эми унаанын алган чыгымына карап 150 миң сомго чейин чыгымдын орду толтурулат. Мүлккө келтирилген зыян боюнча тактай кетейин, ар бир жабырлануучу үчүн 150 миң сомго чейин, бардык жабырлануучулар үчүн 450 миң сомго чейин каралат. ОСАГО бул автоунаанын өзүн эмес, транспорт ээсинин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздоо. Ошон үчүн жол кырсыгына себепкер болсоңуз, сиздин эмес, жабыркаган тараптын чыгымын төлөйт. Мен бирөөнү сүзүп алсам, ал камсыздандыруу полиси башка жакка эле төрөп берет экен, менин өзүмдүн автоунаа каражаты эмне болот деген көп суроолор жаралып жатпайбы. Ошондуктан автоунаа менен кетип барат башка жактарга, үчүнчү жактарга чыгым келтирилсе, кырсыктын убагында ошондо гана бул ОСАГО деп коет, ОСАГО полиси иштейт. Өз унааңызды да калыбына келтирип берсин десеңиз, каско полисин алып койсоңуз болот. Бул ыктыярдуу түрдө тагыраагы милдеттендирилбейт. Ал эми ОСАГО полисин алууга ар бир айдоочу милдеттүү. 1-июлдан тарта камсыздандырбагандарга айып пул салынат. Өзүмдүн машинамды, жекече машинамды өткөргөнү келдим, Кудай берсин. Бул туура деп эсептейм. Биринчиден кырсык болбосун, тынчылык болсун. Негизи бул жанагы кырсык Кашкабак ортосунда деп коет, бул айтылбай
келе турган нерсе ошого жанагы бир топ эле жеңилдик. Полный информация алганда я окудум, что бул именно машинаны эмес, жоопкерчиликти, ответственности камсыздандырылат деп. Туура эле деп ойлойм. Кылыш керек да. Жакында менин дос балам ошо катуу ДТП түшүп калды. Ошо государственный ОСАГО компаниясы аябай жардам берди, машинасын жасап беришти. Ошо мамлекеттик ОСАГО ишенгиле, мен да ошо машинамды ОСАГО компаниясы камсыздандырдым. Ошо мамлекеттик ОСАГО ишенгиле. Албетте бул дүйнөлүк практика, баардык эле өнүккөн мамлекеттерде негизи ден соолугуна чейин кам көрүшүп алар страховка кылып коюшат. Бул дүйнөлүк практика болгондон кийин Кыргызстанда болушуна мен колдойм. Бүгүн жогорку кеңеш калктын жана ишкерликтин салык жүгүн жеңилдетүүгө багытталган мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык 2022 жылдын 1 январына чейин салыктык карыздар жана 2025 жылга чейин төлөнбөгөн транспорт салыгы кечирилет. Транспорт салыгы жоюлуп, айыл чарба жерлерине салык жеңилдиги берилет. Текшерүүлөргө чектөө киргизилет, жеке ишкерлерге патенттик негизде иштөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Мыйзам долбоору президенттин жарлыгы менен белгиленген экономикалык стратегияны ишке ашыруунун алкагында сунушталган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталга заманбап тез жардам унаасы тапшырылды. Министрликтен билдиришкендей, бул белек өлкөдөгү эң ири медициналык мекемелердин бири болгон улуттук госпиталдын материалдык техникалык базасын чыңдоого кошулган маанилүү салым. Тез жардам унаасы мекемедеги медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын өркүндөтүп, бейтаптардын өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгүн бир топ кеңейтет. Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагында үлгү болчу саамалык. Аталган аймактагы Акбулак айылында 5 айылды бириктирип турган көпүрө курулуп пайдаланууга берилди. Аталган көпүрөнүн курулушуна кеткен каражат жергиликтүү бийликтен жана элдик салымдан жумшалды. Акыркы 3 жылдан бери жергиликтүү тургундар өлкөнүн экономикасына жана айылдын өнүгүшүнө салым кошуп, жыл сайын экиден көчүгө асфальт басууну салтка айлантып алышкан. Жагымдуу иш-чарадан кийинки материалда сөз болот. Ажалтой көпүрө болсо, жакшылыктарда гана өтөлү бул көпүрөгө, кайчы жетти мына? Жетет, мына камага. Ноокат районунун Акбулак айылында жакшы саамалык. Бул көпүрөнүн кызыл тасмасы кесилип, бүгүн пайдаланууга берилди. Жергиликтүү эл бул көпүрөнү талапка ылайык болуп оңдолушун көп жылдан бери күтүп келишкен. Анткени бул көпүрө Акбулак айылын коңшу 5 айыл менен бириктирип турат. Айылдын тургундары бардыгы жапа турма колдошуп, өздөрүнүн салымын усталарыбыз бекер иштеп берип, кээ бири өздөрүнүн абетин берип, кээ бири кичинекей каражаттарын бөлүп, жакшынакай көпүрөнү бүтүрүп алдык. Ушул буйруса айылыбыз ынтымактыгына көз тийбесин, жакшы иштер болуп жатат азыр дагы. Келечекте дагы көптөгөн жакшы иштерге күбө болобуз. Мындай болчу эмес эле, өтө коопсуз эле. Адамдар өткөнгө да, машиналар өткөнгө да коопсуз болчу эле. Азыр мына Кудайга шүгүр жакшы көпүрөбүз. Ыңгайлуу болуп калды, эки жана адамдар өтө турган болуп калды. Мына 10 күн, 15 күн ичинде мына чоң көпүрө бүтүп калды. Мостовой 11 плита коюлду. Ар бири 23 миңден. Канча адамдар иштеди, үй алдым, бардыгын. Селкананы төздүк. Анакта 100 гектар жер тосулган. Эл өзү эле кылып атат. Көпүрөнүн узуну 6,5 метр, ал эми туурасы 10 метр. Курулушка жалпы 10 миллион сомдой каражат кетсе, анын 300 миң сомун жергиликтүү бийликтен бөлүнгөн. Көпүрө менен бирге сел келүүчү арыгы дагы толугу менен тазаланган. Бул көпүрөнүн ачылышы бул аябай эле бир өзүнчө баглай турган нерсе. Кимдир бирөө үчүн, кайсы бирөө үчүн бул кичинекей иш-чарада көрүнүш, бирок бул деген ушу бир айылдын ынтымагы, бир айылдын 5 айылды бирген чоң көпүрөсү болуп атат. Эми бул ушул көпүрөнү куруш үчүн канчалаган эмгектер, канчалаган колдор болбор, ушул бул жерден ушул мамлекетибиздин өнүгүшүнө кошкон жаштарга, аксакал айылдын элден аябай чоң болуп, муну биз ойлойм республикалык деңгээлде үлгү кыла турган аябай чоң иш-чара болуп атат. Акбулак айылындагы көпүрөгө болгон айыл өкмөттөн 300 миң эле бөлүп бергенбиз дагы. Калганын элдер чогултуп, билесиңер көпүрө өтө кымбат нерсе да, бул өтө көп каражат талап кылат. Ошого мына элдер 100 миңден бергендер бар, 50 миңден эң бере албай калдым деп болгон 5 миң чогултуп бергендер бар. Башка бизде негизи Кыргыз Ата боюнча жалпы 60%
ушинтип уюшуп асфальттарды салып атышат. Бул дагы бир ынтымактын белгиси. Жергиликтүү эл өз салымдары менен ар жыл сайын ички көчөлөргө асфальт басып, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүнү максат кылып алышкан. Муну менен алар өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө жана айылдын өнүгүшүнө салым кошсок деген оюн билдиришти. Мындан улам жыл сайын айыл муктаждыгын чечүүнү колго алышкан. Бардыгыбыз ынтымакта биргеликте селканан тазалап, анан ошол көпүрөнү алып бирөтөлө бүтүрүп, кийинки жылы ушул көчө асфальт болот. Ошого алдын ала проект сызганга даярдап коелу деп пешеходный зонасы менен отдельно ограждать этип стандарт сону кылып жасап бүгүн ачылышына күбө болуп турасыздар. Элге ыраазычылык билгизим келет, ушул элдик салымы бизде баягы президент, премьер-министр, аким, айыл өкмөт эмне кылды эмес, мен ата журтка эмне кылдым дей турган учурга жеткендигибизди түшүнүп, ушул ата журтка салымыбыз болушун, Кыргызстан өнүгүп атат, өнүгүшкө бир багытка түшүп калдык. Бизден салым болсун деп ушул инициативаны көтөрүп чыгып, эгемендүүлүгүбүздүн 34 жылдыгына ушул бизден элибизге белек болсун деп бүтүрүп бүгүнкү күнү элибизге тартылып отурган учур. Ушул саамалыкты Кыргызстан боюнча сунуштамакпыз. Айта кетсек, акыркы 3 жылдан бери 7000ден ашуун калкы бар Кыргыз Ата айыл аймагы башка аймактарга үлгү болуп келүүдө. Буга чейин 4 ички көчө асфальтталса, быйыл дагы 3 көчөгө асфальт басуу күтүлүүдө. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузирков, Ош. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.